Түрк элдеринин маданияты жана адабиятындагы улуу мурасы Короглу дастаны. Анын башкы каарманы Короглу баатыр 16-17 кылымдарда Анадолуну байырлап, Орто Азия чөлкөмүндө жашап өткөн. Эпоста анын баатырдыгы менен каармандыгы кылымдардан кылымдарга үлгү болуп, эркиндиктин символу катары жашап келет. Короглу дастаны жеке гана тарыхый персонаж эмес, бүтүндөй философия, байыркы мифология катары сакталууда. Мурунку ошол Короглунун заманында ошол Түркиянын ошол чектери Болу деген шаарда турабыз. Болу шаары бул Анкара менен Стамбулдун ортосундагы шаар. Ошол Болуну, анан Азербайжандын чектерин мекендеген баатыр болгон экен заманындагы. Короглу жөнүндө не деген гана көп чыгармалар бар, музыкалык чыгармалар бар, адабий чыгармалар бар. Элдик өзеки чыгармачылыктардан көп айтылат экен. Ошондуктан ушул konuşmalarını yapmak üzere Türk soyu dinle sekreterimiz Sayın Kasım Болу экен. Болуктан дайыма Короглу менен өзгөчө сыймыкташат Түркиянын ичинде. Түрк дүйнөсүнүн орток баалуулуктарын Түркияда жашата турган атайын маданий архитектуралык чоң борбор Балу шаарында ишке ашырылууда. Шаардын эң көрүнүктүү жеринен мэрия тарабынан бөлүнгөн 75 000 чарчы метр аянтка эл аралык түрк дүйнөсү Короглу паркы салынып жатат. Бул жайдын долбоорундагы пландалган Короглунун айкели курулуп бүтүп, чоң салтанат менен ачылды. Иш-чарага тиешелүү коноктор менен жергиликтүү калк чакырылган. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. Orkucu hızından, kavgan sesinden dağlar seda verir. Bununla biz Türk dünyasının bütün devletleriyle birleşmek ve onlarla kucaklaşmak istiyoruz. Бул маданий жай аркылуу биз түрк дүйнөсүнүн бүтүн мамлекеттери менен кучакташып, бирдиктүү болууну каалайбыз. Ушул жерде түрк тилдүү 16 мамлекеттин атайын жерлери бөлүнгөн. Курулушу уланып жаткан комплексте ар биринин маданий мурастары орун алат. Ошондой эле ат оюндары да өтө турган аян салынууда. Андыктан Түркияга келгенде Балу шаарына келип көрө турган жай бар экендигин унутпасын. Көлөмдүү маданий борбордун жайгашкан жери да байкасаңыздар шаардан бийигирээк дөбөдө жана борбордук трассанын боюнан орун алган. Бул бүтүндөй шаардын панорамасын көрүүгө болот. Айкелдин автору 2016 жылы Түрксой уюму тарабынан жарыяланган эл аралык сынакта жеңип чыккан казакстандык скульптор Мурат Мансуров. Анын айтымында Короглунун образына түрк дүйнөсүнө орток байыркы мифологиялык каармандын элесин берген. Учуучу аттын үстүндөгү баатыр ааламдын күчү, жер шарын багындыруучу, жеңүүчү катары чагылдырылган. Түрксой тарабынан жарыяланган чоң жана ачык сынакка 7 өлкөдөн 9 катышуучу атсалышкан. Албетте калыстар тобу үчүн бул чоң тандоо болду. Акырында Казакстандан биздин идеябыз жактырылып өттү. 2017 жылы документтерди тактап, 2018 жылы архитектор Эдил Тусубеков кесиптешим экөөбүз ишке кириштик. Короглунун айкелинин салмагы 500 тонна. Ал эми ат үстүндө чабандестин башына белине чейинки эле узундугу 8 метр. Ылдый жагында 14 метрлик стела эстелик жайгашкан имараттын бийиктиги эле 44 метрди түзөт. Ал эми бул дөбөнүн бийиктиги жерден 34 метр. Бул эмгек дүйнөдөгү жезден жасалган эң чоң монументтердин катарына кирди. Мындан ары Түркияда башка өлкөлөргө да ушундай сынактар жарыяланып турса, бирдиктүү мыкты иштер бүтмөк деп ойлойм. Эстелик менен катар пландалган комплекстүү курулуш иштерине парк жана маданий борбор кирет. Эс алуучуларды, туристтерди кабыл ала турган бул жайда жашыл паркы менен музей, изилдөөчү борбор, амфитеатр, ат аянты, тамактануучу жай орун алат. Анкара-Стамбул автомагистралына жакын жерде жайгашкан жердин жалпы аянты 90 гектар. Бул жер шаар арасы өткөн жүргүнчүлөргө эң көрүнүктүү жерде болгондугу менен айырмаланат. Имаратта 1500 чарчы метр квадрат отура турган жай менен 200 орундук конференция залы бар. 2 кабаттан турган бул жайдын биринчи кабатында көргөзмө аянты орун алган. Ал эми үйдүнкү кабаты балкон сыяктуу террас. Ал жерден көрүүчүлөр чыгып шаардын панорамасын көрө алышат. Мындан тышкары ат оюндары үчүн 10 аттык манеж даярдалып жатат. Ошондой эле эс алуучулар үчүн тамактануучу жай, кафетерийлер дагы салынат. Архитектуралык комплекс жеке гана Балу шаарынын эмес, жалпы Туркиянын сыймыктануучу эң чоң тарыхый жана маданий борборлорунун бири болуп калмакчы. Алдыда Короглунун эстелигин тегерете тектеш түрк тилдүү өлкөлөрдүн улуу каармандарынын айкелдери жайгашат. Кундуз Пегарстанова, Абдулла Сусенов, Кутман таң программасы.